Ötkönde Учур деген гезитке мага суроо беришти. Казакстанда дават деген жок, Өзбекстанда жок, Тажикстанда жок, Россияда жок. Bizde эле бар. Сиздин оюңузча жаап койгон жакшы болот, ушу коштунарды ээрчип дейт. Ана мен жооп бердим. Туура Орусияда жок, Казакстанда жок, Өзбек, Тажикстанда жок. Бирок ушулар дүйнөнүн бардык өлкөлөрүн түшүндүрбөйт бизге. Ушулардан башкасынын бардыгында бар. Ушулар деле жок. Анан бизде дагы бар. Биринчи маселе. Экинчи маселе, Орусия ал христиан мамлекет. Алар попун кандай урматтайт билесиңер? Поп, аларда президент, анан премьер-министр, анан Конституция сотунун төрагасы, кийин поп гана атайын охрана менен жүрөт. Поп ушунда бизде молдолорду эмне кылат? Тартып көчөгө чыгара берет сүрөттөрүн. Муфтилерди. Аякта поп ушунда урмат кылат. Дини батыл. Акыйдасы ката, туура. Тозоктун төрүнө бара тургандар, бирок ошолорду ошондо урмат, жалгандан болсо дагы динден урмат кылат. Ошондой эл. Кана ошондой болсок биз. Демек, Орусияны туура айтып турган болсо туураш керек. Алар православ ошондой кылса, биз мусулмандар ошондой кылышыбыз керек. Биз дагы мыйты ошондой көтөрүп алыш, Максат ажы келгенде эч жакка жолотпой, андай мындай койду түшүнтүп карап, немеге, резиденция жаткырышыбыз керек болот биздики анда. Эгер ээрчиген болсок. Ал эми калган өлкөлөрдү жок, алар бизди ээрчисин. Менеге биз ээрчишилер Өзбекстан же Тажикстан же Казакстанды. Биз асыдабыз. Биздин адамдардын жүрөгү ачык. Бизде ажыга ким барган бара алат. Бизде ким каалаганы сүйлөй алат, калган жакка барып попробуй бирнеге сүйлөп көр. Ал эмес СССРдин башка мамлекеттердин баарына, Дагестанга, Чечняга бардым, бирөө бирнекени сүйлөп көрсүн. Бизде Салафи деле, Хизбут деле, Даватчы деле, Нуржусу деле, Жөнөкө деле, башкасы деле каалаган чыгып сүйлөп атат. Биз ошондон тандап алып, өзүбүздүн туура исламга акыр жакындап кетип атабыз биз. Адамдар эч убакта кыйнап, динде бир жака буруп кое албайсың. Адамдар ошого канаат кылыш керек, ишениш керек, түшүнүш керек. Ошондо гана туура же туура эмес экенин билгенде бардык ордуна келет. Ошон үчүн ушул маселеде биз Орусияны, Өзбекстанды туура айт, башканы туура айт деген жери жок. Азыр биз басып өткөн жолду акыркы 20 жылда башка бир дагы кошуна өлкө, даже Россия басып өткөн жери жок. Биз басып өткөн жолду Россия басып өткөн жери жок. Бишкекте бир жерден митинг, нарагында кадимгидей базар кыла беребиз, биз ага маани деле бербейбиз. Ушундайбы? Ушундай бизде. Бизде адамдар өзүн өзү бага турган иммунитет пайда болгон. Мамлекет карайт деген жок азыр бизде. Ар ким өзүн өзү, башка жерлер мамлекет бузулуп кете турган болсо, эл ачка өлүп калат. Куду биздин 20 жыл мурдагыдай болуп. Азыр андай жок бизде. Кудайга шүгүр, Орусияны канча кыдырып келдик, көп жеринде имамдар биздин кыргызстандыктар. Имамдар 60 миллион Орусияга, 6 миллионду Кыргызстан имамдарды экспорт кылып атат. Кудайга шүгүр, Москвада, Казанда, Екатеринбургда, Новосибирскийде, Читада биздин өкүлчүлүктөр, муфтият өкүлчүлүктөрү бар. Башка өлкөлөрдүкү жок. Кудайга шүгүр, биз жактын бир молдосу барса, Москвадан 25 миң адам жөн эле чогулуп коюп, маселе угуп коет, бирок башканын экөөнүн башын кошо албайт. Кудайга шүгүр, дүйнөдө бир эле бизде площадьта 200 миң адам намаз окуп, башка жерде бул жок. Азыркы биздеги диний эркиндик бул көп араб өлкөлөрүнүн ичине кирбейт. Ал эмес Сауд Арабия, Мекке Мукаррама жерде 10 жыл окугам. 9 жыл окудум. Ага да жетпей калды бир канча. Харамдагы имамдар, мына Шейх Абдулла билет, кагазга жазып хутба окушат. Жазып, текшертип, анан келип кайра окуп берет сизге. А бизде бар имамсын бирөө мышыгы пуштеген жери жок. Чыгып алып, узунун канча туураң ошончо каалагандай сүйлөйсүн. Биздеги эркиндик. Мамлекет өзү баш болуп, мамлекет чиновниктер апартта тизип берип, алып келип ушу курортко мен мисалы үчүн 2 жыл муфтий болдум, башка болдум, курортко жатканга каражатым дагы болгон жок, мүмкүнчүлүгү дагы болгон жок меники. А силер курортто ошол жерде сабак окуп отуруп атасыңар. Бул деген биздеги бар неаматты биз эгерде урматтап алсак, сыйлап алсак, анда көзү жөн эле көргө болот деген сөз. Карапайым адамдар билбей калышы мүмкүн, түшүнбөй калышы мүмкүн, жаңы мусулмандар new муслим түшүнбөй калышы мүмкүн. Бирок эки элге, эки адам имам болгон, бригад болгон молдолор муну биз жакшы түшүнүшүбүз керек. Азыр Кыргызстанда мусулманчылыгыбыз бир калыпка келген үстүндө кетип атабыз. Тажикстандын өзүнүн мусулманчылыгы булар көчмөн эл эмес экен, илгертеден калыптанып калган. Булардын молдолордун элитасы бар.
Аксакал молду, бул молду. Өзбекстан, а бирок кыргыз менен казак бизде андай чөнүк жок. Биз айрыкча кыргыздар, кыргызстандыктар, казактар бүгүнкүдөй каттуу мусулман болгон эмеспиз, муну уялбай айтышыбыз керекпиз. Тоодо көчүп жүрдүк, башка кылып жүрдүк, улак тартып жүрдүк, башка кылдык, азыр деле тартып атабыз улакты. Жума сайын зерикпей. Бирок бүгүнчөлүк мусулман болгон эмеспиз тарыхыбызда. Демек кыргыз исламын калыптануубузда биз молдолордун бардыгы салым кошуп алышыбыз керек. Азыр улут деген бөлүнүү жок болуп кетти. Биз кыргыз эли дегенде кыргызстандык өзбектер, тажиктер, кыргыздар, орустар, татарлар бардыгыбыз кыргыз эли деген түшүнүп туюп калдык биз азыр. Демек бардыгыбыз чогулуп кыргызстандын мусулманчылыгы кандай жолдо кетип атат дегенге биз азыр ушул жердегилер салым кошуп аткан адамдарыбыз, урматтуу бир туугандар. Биздин мусулманчылык кандай болуш керек? Радикал болуш керек. Биздин мусулманчылык кандай болуш? Жок. Биз даваттан көп нерсе алдык, мындай алдык, мындан көп нерсе алдык. Бардыгы чогулуп бизде бир жакшынакай бир мусулманчылык динди кийинки муңга калтыра турган бир иншалла убакытка иншалла жетип калдык. Анан дават дегенде дават жакшы. Бирок жаман даватчылар бар. Ислам жакшы, жаман мусулмандар бар дегендей дават жакшы, жаман даватчылар бар, урматтуу бир туугандар. Тартипке баш ийбеген, машварага баш ийбеген атайын кагаз жок болсо мешке киргизбеш керек. Анткени мен даватчымын деп туруп сага башка бир нерсени окутуп, үйрөтүп кетип калыш ыктымал деле бар. Эгерде устав боюнча кагаз алып келе турган даватчы келе турган болсо, кагазы бар болсо, аны киргизбей койгон укугуң жок. Киргизбей койсоң анда президент саясатына каршы болосуң, муфтият саясатына каршы болосуң, биздеги дин өнүгүшүнө салымын кошпой аткан болосуң, сен иштен кетириш керек. Же сен бузуку акыйдадасың, же башка бир сектадасың сен. Кабыл кылбай койсоң, биз аны кабыл кылганбыз бардыгыбыз. Пока кабыл кылбай кое элекпиз. Кагаз жок келсе, сакалы канча узун болсо деле киргизбей койгон укугуң бар, чачы дагы узун болсо киргизбей койгон укугуң бар. Сенин кагазың жок экен деп. Түшүнүктүү туугандарым. Бирок каттуу айтыш жок. Салып берип, бирөөгө сатып, бирөөгө каматып, көчөгүнө тептирип, ушинтип ага неме болбо. Мусулмандын бир тууганы сөкпөйт, аны сатпайт деген жери бар. Түшүнүктүүбү? Мына ошондо бардык иншалла ордуна келет.